Ошондо мен түшүнгөнүм боюнча президенттин жарлыгы жеткиликтүү деңгээлде ишке ашпай калдыбы? Бул эми мындай карасам көп нерсе кагаз жүзүндө калып кетип атат. Бул чындык. Биздин замандын 7 кылымы деп атпайбы? Ошондо 654-тө биздин кыргыз чачырап, ошондо 6 айдан Тынч океанга чейин кыргыздар бийлеп турган дейт. Бул биз ошо улуттуулук, улуттук нарктуулуктан ажырап калгандыгыбыздан, биз ошодон алыстап кеткендигибизден биз ушу туманга чылганып атабыз да. Ошондо баягы курсактагы биологиялык 9 айлык 9 күндүк процесс өмүрдө да колдонулганда, ошондо бир баягы физикалык жактан бир баланс болот экен да. Баланс болот экен да, адам каксыз айыгып кетүүгө толук мүмкүндүгү болот экен. Буну мага ошол тибеттик монахтын айткандары себеп болду да. Тибет медицинасы дининде кандай болуп калат? Ислам дини менен караганда кандай? Ислам дининен буну ажыратып кароого болбойт. Ислам дини өтө ыйык, өтө бийик. Себеп дегенде бүгүнкү күндө окумуштуулар ушунчалык таң калып атат да. Биз аштык ушуну жаңылык кылып десе, ал Куранда жазылып турат. Bir günü bir kişini жиберди, кокуй мен башым ооруйт, деги эч жерден басылбай койду дейт. Кыскартып айтканда, 21 күндө анын башы басылды. Тек гана суу менен. Ал биринчи күлдү. Эй, мен канча больницага бардым, канча иглотерапияга бардым, эч жардам болгон жок. Анан кийин сен ушул 3 бөтөлкө сууңан жакшы болобу деген. Күлдү. Шылдыңга чейин барды. Эми мен ушу Тибеттин ушул дарыгерлигинин дагы бир өтө орчундугун айтайын да. Бир улгайган аял келди, бир жаш келин ээрчитип келди. Бул нукура чындык. Анан айтат, мына мен сиңдим болот. 9 жыл болду турмушка чыкканына, бала көтөрө албайт. Жардам бериңиз дейт. Врачтарга барбайсыңарбы деди. Ой, агай, кайда гана барбадык деди. Кимге гана жалынбадык. Болбойт. Анан мен сурадым. Диагноз кандай? Непроходимость мочных трубок дейт. Ошол маткан трубкалар буралып калып, урук өтпөйт дейт. Анан айттым, мейли, хорошо, не кылып көрөйүк деп. 3 бөтөлкө суу 21 күнгө жасап бердим. Бул куттуу баяндуу айтыла турган сөз. 2 айдан кийин жана келин звондайт. Ага, аягым оорлоо болуп калыптыр. Врачтарга барсам, сахалинеге жат деп атат дейт. Боюмда болуп калыптыр дейт. Болсун дедим. Ошондо Тибет медицинасы бардык оорулар менен күрөшөт. Бардык ооруларга. Ошонун ичинде ошо жиндер менен дагы иштейт экен. Бардык. Мына Тибеттин эми ушунчалык өнөккөн системасына мен таң калам да. Мисалы бир жана жаман оору болот го. Анын атын атап берди, чуулдатпай эле коелу. Бир жаман оору бар го. Айыкпас. Мына ушуну токтото алат. Тибеттик жанагы таалим, тибеттик жанагы программа мына ушуну токтото алат. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрөрмандары? Бүгүнкү күндө бизге конокко Аксакалдар кеңешинин тең төрагасы жана ошондой эле президенттин жарлыгы менен улуттук нарктуулук боюнча иш алып барып жүргөн аксакалыбыз Темиркулов Асан Андашевич конокко келди. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Адегенде биздин көрөрмандарыбызга өзүңүздү тааныштырып, анан ишмердүүлүгүңүз боюнча айтып берсеңиз. Рахмат, тааныштырайын. Арыбаңыздар, касиетиңден кагылайын, кыргызымдын асылдары. Бар экесиңер, мына алдыңарга сүйлөп отурам. Мен Темиркулов Асан Андашевич 1953 жылы жарык дүйнөгө келген, өзүңөрдүн кулуңар болом. Билимим жогорку, жана Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсүмүн, 3 тарыхый романдын авторумун. Аксакалдар кеңешинин тең төрагасы болуп эмгектенем. Биздин ошол Аксакалдар кеңешинин биринчи максаты ушул президентибиздин улуттук нарктуулук боюнча көрсөткөн көрсөтмөсү биз үчүн маанилүү болду. Биз мына 2 жылдын жүзү болду.
7 республиканы айлана кыдырып, президентибиз Садыр Нуркожоевич президентибизден 2021 жылы 29 январдагы ең бір фундаменталдуу биринчи улуттук нарктуулуктун баалуулугун жайылтуу деген программасы болду. Бирок бул мындай тилекке каршы ушул программа бүгүнкү күнгө чейин колго алынбай, кийинки программалардын чыгышы бизге кичине түшүнүксүз болуп келди. Себеп дегенде ошол биринчи жарлыкта ошол эле жылдын 2021 жылдын 1 сентябрында бардык өкмөттөргө, бардык уюмдарга ушул программа колдонууга кирсин деген программа аткарылбагандыгын мен 7 областты кыдырып, ишкерлер менен, өкмөт башчылары менен сүйлөшө келгенде 22 жылы 20 майда чыккан жарлык бар экендигин көрө келдим. Бирок эң түпкү биринчи жарлыктын колго алынбагандыгы бул бир аз да болсо өкүндүрөт. Эми ушул жарлыкты биз тикелей өзүбүздүн милдет катары карап, мына элибизге жайылтып келебиз. Жалаң эле өкмөт башы же болбосо уюмдар эмес, ар бир райондун короносуна, шаардын короносуна, райондун районосуна кирип, мектептердин тизмесин алып, ошол тизме боюнча биз мектептердин ар бир мектептин ошол немес графигине келтире 4-5 аксакал, кээде 7 аксакал өзүбүздүн жеке каражатыбыз менен президентибиздин ушул жарлыгын элге жеткирүү үчүн биз ушул мектептерге атайын барып, өзүбүздүн ушундай бир жакшы аракеттерибизди жасап атабыз. Бул эмнеликтен чыкты? Мына бүгүнкү күнгө чейин коррупция менен күрөшүү уланып келет. Коррупция менен күрөшүүдө көптөгөн ийгиликтер жетишип атат. Бирок ушул эле коррупцияны түп тамырынан бери жок кылуу үчүн биз ушунун тамырына балта чабуу, бул жаш балдарга, мектептеги балдарга жеткирүү. Ошол муундар ушул балапан кезинен ушул улуттук нарктуулукту сезип, билип чоңойсо, ата-энелерине айтып жеткирсе, биз коррупциядан кутулуубуз бир топ жеңилдейт деген пикирдемин. Рахмат агай. Ошондо мен түшүнгөнүм боюнча президенттин жарлыгы жеткиликтүү деңгээлде ишке ашпай калдыбы? Бул эми мындай карасам көп нерсе кагаз жүзүндө калып кетип атат. Бул чындык. Бул өтө оор чындык болсо да биз моюнга алышыбыз керек. Кагаз жүзүндө мен шу губернаторларга да, мэрияларга да, акимдерге да кирип, ушундай мен иш чара менен келип атам республикалык аксакалдардын атынан. Биз ушу урматтуу президентибиздин ушу жарлыктары элге кеңири жетсе, эл катмарына сиңсе, биз коррупцияга каршы чоң бир иш чара колдонот элек дегенде, айтор кагаздарын ачып карайт, мына бар дейт да, бирок көп нерсе толук кандуу ишке кирбей аткандыгы бул көзгө көрүнөлү нерсе болуп калып атат. Азыр сиздерде коррупцияга каршы деген бул башка багыт да, ал эми белки улуттук нарктуулук деген ал башка багытта же эми бул экөөнүн бөлүп кароого болбойт. Себеп дегенде улуттук нарктуулуктун баалуулугун билген адам коррупцияга барбайт. Анткени ал өзүнүн улуттук нарктуулугун бизден кыргыз эли өтө ыймандуу, өтө ушундай бир философиясы терең, ушундай бир кутмандуу эл болгондо, биз ошол түпкүлүктүү нарктуулукту биле келсек, коррупция өзүнөн өзү эле жок болот. Буну күрөшүп жеңүү кыйын, бирок тамырын кыйып коюу, улуттук нарктуулуктун
баалуулугун жеткирүү боюнча биз жүрө жакынкы эле убактарда биз коррупцияны жеңүүгө мүмкүндүк алат элек да. Себеп дегенде улуттук нарктуулук бул биздин өзөгүбүз Кыргызда. Ушул өзөктөн сәл кетип калгандайбыз да. Кайта кайрылууга мүмкүндүгүбүз бар. Коррупция дегенде кайсы багытта коррупцияларга? Бу коррупцияны кандай деп түшүнсөк болот? Буну бир жактуу же болбосо бир зат деп түшүнбөш керек. Коррупция деген бул туман. Туман бардык нерсеге кирип кетет да. Мисалы, дем алып аткан абабызга деле коррупция келип калат. Кылган ишибизде буну мындай бир кол менен кармап, кол менен не кыла турган нерсе эмес. Себеп дегенде адамдын аң сезимин уулап, аң сезимине кирип кеткен нерсе бул ошол баягы эми кандай десем болот. Бул биз ошо улуттук нарктуулуктан ажырап калгандыгыбыздан, биз ошодон алыстап кеткендигибизден биз ушу туманга чулганып атабыз да. Ошон үчүн биз ушу улуттук нарктуулукту улуу президентибиздин ушул жарлыгын жеткире алсак, жалпы коом ушуга бет бурса, ушуга коомдук уюмдар ушуну угуп, ушулар деле бардыгыбыз бир мындай сапаттуу иш-аракетке чыксак, коррупцияны жоюу жеңил болот эле да. Туманды шамал айдап кеткендей, күндүн көзү көрүнгөндөй болот эле да. Азыр күндүн көзү көрүнбөгөндөй болуп атат да. Кайда барсаң коррупция, кайда барсаң коррупция. Жана бир быкшыган туман болот. Ошондой болуп биздин атмосфераны басып турат да. Ушул улуттук нарктуулук, коррупция андан мындан тышкары дагы эмне менен алексиздер? Эми мындан тышкары мен өзүм улуттук жазуучулар союзу болгондон кийин Кыргызымдын түпкү тарыхын изденип келем 40 жылдан бери. Анткени Кыргыздын тарыхы бүгүнкү күнгө чейин өтө жашырылып, тарых бурмаланып, баягы биздин Кыргыздын нарктуулугун жоготуп алдык да, билбегендиктен. Эгер биз түпкү тарыхыбызды билсек, түпкү нарктуулугубузду билсек, биз анда мындай коррупцияга чалынбайт элек, малынбайт элек. Ошон үчүн мен ушул көп издендим да, көп изденип, мисалы Кытай Республикасынан мен азыр биздин тарыхчыларда, окумуштууларда жок дүнүйөнү алып чыгууга мүмкүндүгүм болду. Буга бир айрым мыкты жакшы адамдар себепкер болду. Бунун бардыгы мисалы такталган маалыматтар. Мындай бир немеси мааниси төмөн эмес, такталган бул баягы өтө так маалыматтар бар. Германиядан алынды маалымат, жакынкы чыгыштан алынды маалымат, бардыгы такталган маалыматтар. Мисал катары бирөөсүн айта аласызбы? Мисалы биздин Кыргыздын түпкү тарыхын Германиянын, Чыгыш Германиянын академиясынын академиги профессор Шолборгтун менде даректүү картасы бар да. Мына ушул картада ошол Шолборгтун айтымында кыргыздар дейт, биздин заманга чейин 900 жыл биздин замандын 700 жылы, же болбосо 1600 жыл биздин кыргыздар Атлантикадан Тынч океанга чейин бийлеп турган деген маалыматы бар. Албетте буну биздин окуучулар четке кагат. Анткени өздөрүндө толук маалымат болбогондон кийин булар кандайдыр бир чындыктан алыстап кетебиз дегендей кооптонот да, четке кагат. Бирок четке кагууга мүмкүндүк бербеген дагы бир мисал бар. Мисалы Кытайдын бир тарыхында айтылган бир маалымат бар. Ал маалыматтардын баары менин колумда. 6-кылымда дейт, кыргыздар Алтайдан Тынч океанга чейин бийлеп турган дейт. Манчжурия, Кытай, Корея, Монголия башын ийип турган дейт. Бул жанагы Шолборгтун картасынын уландысы болуп кетет да. Анткени ал биздин замандын 7 кылымы деп атпай. Ошондо 654-тө
Биздин кыргыз чачырап, ошондо 6 айдан Тынч океанга чейин кыргыздар бийлеп турган дейт. Бирок бул эч бир тарыхта чагылдыр элек. Анткени келки болуп алынып атат, баягы эми 2 жарты 1 бүтүн боло албайт, ал жарты ойдон калат. Ушунун баарын бириктирип, ушуну биздин окумуштуулар ушуга бир маани берсе, биз өзүбүздүн тарыхты тереңирээктен биле билет элек. Тарыхты билгендигибиз менен биз өзүбүздүн уңгуга кайрылат элек. Мына урматтуу президентибиздин 24-жылы чыккан Уңгу жол деген программасы. Бул ошо баштапкы баягы 21-жылкы 29 январдагы улуттук нарыктуулуктун баалуулугун жайылтуу деген программанын дагы кошумчаланып, накталып, иштелип чыккан мына программа 24-жылы ушу бизге келип отурат. Биз ушуну иштиктүү колго алып, ушуну биз ушундай бир колдоо көрсөтсөк, биз чоң ийгиликтерди жарата алабыз. Рахмат чоң. Анан кошумча Тибет дарылоо ыкмасындагы, Тибет медицинасы менен дагы дарылайт экенсиз. Туура айтасыз. Эми бизде кыргыздар илгертеден бул Тибет менен өтө тыгыз байланышы болгон. Мисалы, тибеттиктер айтат экен, биз күн балдарыбыз дейт. Күн балдарыбыз, тили кыргызча. Мисалы, биздин Жолдош деген жигитибиз 1 жыл жашап келди. Ал менен мындай көзмө-көз байланышканда, ал айтат, кадимкидей эле биз түшүнүшөбүз дейт кыргызча. Бирок биз кыргыз деп айта албайбыз дейт. Биз кыргыз эмеспиз, биз күн элибиз дейт. Эми күн эли дегендин да мындай бир тарыхый жактан немеси туура келип атат. Эми биздин кыргыздар чыны өтө байыркы эл. Күн эли деп толук маалыматтоого да мүмкүндүк болот. Эми ошол Тибеттин мындай көрөгөндүгү, Тибеттин билгичтиги бул башкача дүйнө да. Башкача дүйнө дегеним, мен 2004-жылы Алматыда бир ремонт курулуш фирмасын ачып, ошол жерде иштеп калдым. Ошол иштеп калгандыгымдын далили мынакей Астем деген фирма. Астем деген фирма менин атым менен фамилиямдын кыскартылган мааниси. Асан Темиркулов, Астем, 2004. Мына ушул жерде тагдырдын бир ушундай жагдайына байланыштуу Тибетте 19 жыл монах болуп кызмат кылган бир Кытай менин колумда 7 жыл кызмат кылып калды. 7 жыл кызмат кылып калып, ошол 7 жылдык мөөнөттө өзүнүн тибеттик дарылоо ыкмаларын мага өткөрүүгө толук аракет жасады да. Эми тибеттик дарылоо дегендин бул көп өзгөчөлүгү, көп айырмачылыгы бар экен да. Биздин медицинада бир курс 10 күн деп коет. 10 күн курс лечения, анан болду, бара бер деп коет да. А тибеттикте 9 ай 9 күн. Анан мен сурадым да, 9 ай 9 күн эмнени түшүндүрөт? Бул баланын курсактагы биологиялык убактысы. Анан адам жарык дүйнөдө да ошол убакытты карманбаса, ошол убакытты толук дарылоо процессин өтпөсө, аныкы баягы орусча айтканда хронический болуп калат. Же болбосо ошол кесел өмүр бою калат. Эми биздин медицинада ошондой болуп атпайбы? Сеники хронический экен, болду, эми жүрө бер деп коет. Дары иче бер. Тиги немеге аптекаларга жем болуп жүрө бер дегендей кылат да. Эми тигилер 9 ай 9 күндү кандай системада өзгөртөт, мисалы, айта неме кылат, даректейт. Бул 40 күн кышкы чилдени биздин кыргыздарда колдонот, 40 күн жайкы чилде. Бул 40 күн кышкы чилде, 40 күн жайкы чилдеде бул адамдын денесиндеги кабыл алуу процесстери токтоп турат экен да.
токтоп турат экен физиологияда. Кабылдоо процесс токтоп турат, ага биздин врачтар дарылай берет го. Ал 40 күнүгө да карабайт, башкага болду, 10 күнү келди кыла берет. Эми бул жерде дагы 80 күн болду да. Анан 12 айдын 6 айы 31ден жаңырып атпайбы? Адан 6 күн. 86 күн болду да. Эми 365 күн 1 жылдык толук графиктен 86 күндү алсак 9 ай 9 күн чыгат. Мына ушунун өзү эле булардын бир кандайдыр бир мындай эми сыйкырлуу дебейбиз, бирок башкача бир кабилетин, башкача бир касиетин түшүндүрөт да. Анткени ошол 9 айда булар үзгүлтүксүз адамга дарылоо процессин жүргүзөт. Ошондо баягы курсактагы биологиялык 9 айлык 9 күндүк процесс өмүрдө да колдонулганда ошондо бир баягы физикалык жактан бир баланс болот экен да. Баланс болот экен да, адам каксыз айыгып кетүүгө толук мүмкүндүгү болот экен. Буну мага ошол тибеттик монахтын айткандары себеп болду да. Эми ал киши мага ушу 7 жыл практиканын ичинде көп нерсеге үйрөттү да. Үйрөттү дегеним эми ал мага таалим тарбиясын берди. Эми ошонун бир өзгөчөлүгү мисалы кадимки суу, жөн гана суу, мисалы эми булактын суу дейбиз, же болбосо эми биздин муногу шартта биз мисалы ошол тиги магазинде сатылуучу минералдык сууларды пайдаланабыз да мисалы. Анткени бул минералдык суу кандайдыр бир деңгээлде тазаланган суу да. Анан тиги кишинин тартиби боюнча баягы сууга программа жасалынат. Мисалы 1,5 литрлик сууду программа түшөт, биринчи суу, экинчи сууга өзүнчө экинчинин программа түшөт, үчүнчү сууга үчүнчү программа түшөт да. 70 граммдан 3 жолу ичет бир күндө, 210 грамм бир күндө корутулат. Ошондо бир жумада биринчи процесс бүтөт, экинчи жумада 2, үчүнчү жумада 3. Мына ушундан айыгып кеткен көп мисалдар менде бар да. Бул кандай ооруларга же любой ооруга? Бул жерде кандай десем болот? Биринчи ал кишинин тартиби боюнча ошол адамдын фамилиясы, атасынын аты, өзүнүн аты, туулган жылы, туулган айы, туулган күнү. Мына ушул 6 мисалдын негизинде, мисал ошол монахтын тартиби боюнча мен ошол кишинин тагдырына кире алам да. Ошол кишинин таалими боюнча. Ушунда ошол кишинин эмне дарты бар, кандай организмде бир өзгөрүүлөр бар, ушунун баары аныкталат. Бирок мен орточен айта кетейин, ал киши мага ушундай наставление кылды да, тартип койду. Эч кимден эч нерсе албайсың. Жардам бересиңби? Жараткандын жолуна деп не кыласың? Ошондо сиз Тибет медицинасы боюнча элдерди дарылайсыз, бирок акча албайсыз. Акча албайм. Бирок албаган себептен мен ушулга чейин элге ачыкталып көрүн элекмин. Эч кандай реклама жасабайм. Просто могу элди көрөм да. Деги бир соо киши жок карап турсаң. Баары эле ооруйт, баары эле врачка барат, баары эле минтет. Алар баягы 10 күн 20 күн дарылап коет. Ошо менен мына фармацевтке барасың, болду, мына дарыны ичесиң, айтор быкпыр дари. Бирок анын канчалыкка даражада жардамы тийип атат, канчалыкка немеде аны бир өздөрү билет, бир Кудай билет. Бирок медицинаны четке кагууга болбойт. Медицина канчалык өнүккөндүгүн көрүп атабыз. Бирок элементардык тартипте дары дармек эми организмге бир эсе пайдап келсе, 1,5 эсе зыян алып келет. Организмди уулайт да. Ал эми Тибеттин тартибинде эми карап туруңуз.
ошол эле немеде, мисалы, мен эми ошол тиги Алматыда ошол 11 жыл фирманы иштетип, ошол жакта туз насип буйруган экен иштеп калганымда, ал киши 7-нчи жылы кайтыш болуп кетип, мага акыркы кере сөзүн айтты. Эч кимден эч нерсе албайсың, убадаңды бересиң деди. Берем дедим. Ошондо мен Казакстан калык эмчилеринин ассоциациясына кайрылдым. Бул кишинин эмгеги жерде калбасын, элге жетсин деп. Анан директору бар экен, жаш жигит экен. Уйбай көкө сиз сыяктуулар толуп жатыр гой деди. Менен жанагы бир көп катар көрдү окшойт да. Анан мейли дедим, хорошо десем айтты. Бирок телефонуңузду таштап кетиңиз деди. Телефонду таштадым. Ошо менен ал кишилер мага контроль жүргүзө баштады да кыскасы. Бирөөдү жиберет, экөөдү жиберет. Бир күнү бир кишини жиберди, кокуй мен башым ооруйт, деги эч жерден басылбай койду дейт. Кыскартып айтканда, 21 күндө анын башы басылды. Тек гана суу менен. Ал биринчи күлдү. Эй, мен канча больницага бардым, канча иглотерапияга бардым. Эч жардам болгон жок. Анан кийин сен ушул 3 бөтөлкө сууңан жакшы болобу деген. Күлдү. Шылдыңга чейин барды. Анан мен айттым, бизде Кыргызда жакшы сөз бар. Бекер кепин табылса өлмөк бар деген. Мен сага бекер жасап берип атам го. Өлбө. Башыңды оорутпа. Анан бир айдан кийин келип тур, мен башым оорумай калды деп. Оорумай калсам эмне келдиң? Десем, бирдекени ооруп келиптир. Ушуну мен эми подаркага тарап келдим. Мейлем подаркаң болсо. Анын да бир азыраак эти бар, бир чучугу бар. Ушундай мен балама той бердим элеми. Келдим, башым ооруганы басылды, ушуну айтайын дедим депчи. Эми мен ушу Тибеттин ушул дарыгерлигинин дагы бир өтө орчундугун айтайын да. Бир улгайган аял келди, бир жаш келин ээрчитип келди. Бул нукура чындык. Анан айтат, мына мен сиңдим болот. 9 жыл болду турмушка чыкканына, бала көтөрө албайт. Жардам бериңиз дейт. Врачтарга барбайсыңарбы деди. Ой, агай, кайда гана барбадык деди. Кимге гана жалынбадык. Болбойт. Анан мен сурадым. Диагноз кандай? Непроходимость мочных трубок дейт. Ошол маткан трубкалар буралып калып, урук өтпөйт дейт. Анан айттым, мейли, хорошо, не кылып көрөйүк деп. 3 бөтөлкө суу 21 күнгө жасап бердим. Бул куттуу баяндуу айтыла турган сөз. 2 айдан кийин жана келин звондайт. Ага, аягым оорлоо болуп калыптыр. Врачтарга барсам, сахалинеге жат деп атат дейт. Боюмда болуп калыптыр дейт. Болсун дедим. Тигинин эжеси айткан. Эгер ушул ишке ашып кетсе, сиңдин боюнда болуп калса, биз сизди алтынга ороп коебуз дегенде, мен ошондой эле айткам. Эч нерсенин кереги жок. Алтының да кереги жок, күмүшүң да кереги жок, акчаң да кереги жок. Только мен айткан нерсени колдонгула болду депчи. Бул эч төгүндө өлгүсүз куттуу баян. Бир жигитти врачтар чыгарып салыптыр. Алып кеткеле, бул адам болбойт деп. 21 күндө жана жигит турду. Мына, жана бир казак 6 ай болуптур, аялы ыйлап келди. Ой, чоң даратында, кичи даратында төшөктөн алып атам, агай кыйналып кеттим деп. 14 күндө ал казак туруп кетти. Бирок кийинки 7 күнүн колдонбой, арак ичип кетип, психбольницага түшүп калды. Реакция жүрөт да. Бул движимый нерсе, бул кыймылда болгон неме, ал жөн эле суу эмес. Ал уже неме программаланган суу. Эгер ошол бир арак ичип же башка болуп кетсе, буну мен баса көрсөткүм келет. Арак ичпеш керек, ичпей турган нерсени ичпеш керек. Реакция жүрүп кетет. Дагы бир орус бала апасы ыйлактап келгенде сууду ичип атып, арак ичип алып, денесин баарын жара басып кетип, апасы мени күнөөлөгөнгө чейин барбады. Сен сууңа мен балам үстүн баары жара чыгып кетти. Бир түндө. Мен айттым, аракты ким ичип атыр? Балаң ичип атырбы, ичип атыр. Ушундай нерсе да. Бул Тибет медицинасы дининде кандай болуп калат? Ислам дини менен караганда кандай? Ислам дининен буну ажыратып кароого болбойт. Ислам дини өтө ыйык, өтө бийик.
Себеп дегенде бүгүнкү күндө окумуштуулар ушунчалык таң калып атат да. Биз аштык ушуну жаңылык кылып десе, ал Куранда жазылып турат. Бул жана Кустонун мисалында да бар, башка окумуштуулардын мисалында да бар. Биз мына ааламга бир жаңылык аштык десе, ошол ааламдын жаңылыгы Курандын сүрөсүнөн чыгып атат да. Мен өзүм 91-жылдан бери Куран-ы Каримдин 114 сүрөсүн 6666 аятын шундай бир берилип окуйм да. Анткени биздин ислам динин дүйнөдөн бөлүп кароого, дүйнөнү исламдан бөлүп кароого болбойт. Анткени адамдын жаратылышы, дүйнөсү ошо ислам менен бирге болуу керек. Демек, Тибеттин да ошол дарылык ыкмалары, дарылык жетишкендиктери буну ошол биздин ислам деген жан дүйнөбүздөн бөлүп кароого болбойт. Мисалы, молдолорго барсак, дем салдырганычы, алар да ушундай сууга аяттарды, Курандарды түшүрүп берет, окуйт, ошо сага дем салып атып, анан кошо сууга дем салат да, анан ушул сууну ич деп коет го. Тибетте сиз дагы айтып атпайсызбы, ушундай программа жазып туруп, анан кийин жасайсыз. Ал тиги динге каршы келип ширк болуп калбайбы программа? Жок, эми бул жерде биздин молдокелер эми аларды мен тескөөгө акым жок, бирок ошондой болсо да баягы дем салуу процессине мен кичине не кылгым келет да. Мисалы бир өтө суусап, ушундай бир ысыкта чаңкап турган кишиге 1 тонна сууду үстүнөн куя берсең, суусуну канабы? Ашып кетет, кыйналып калат. Жок, үстүнөн куя берсе, курсакка барган жок да, суусун канбайт, ал суусаган боюнча калат. 1 тонна суу үстүнөн кетти. Ал эми 1 стакан сууду ичирсең, 1 тонна эмес, анын суусуну канат да. Ал организмге тикелей барат. Жана Тибет менен ушу биздин неменкинин ошол кичине айырмачылыгы, ошол жанагы суу программаланган суу. Ошол адамдын организмине барганда, баш суу менен денеге өтүп, канга өтөт да, кан менен айланып отуруп, жана адамга каршы келген оору процесстерди ошо өз ордунан жоет да. Мисалы эми жанагы 9 жыл төрөй албай жүргөн келиндин ошол баягы төрөө процессин оңдоп, ошонун жанагы буралып калган трубкаларын жөнгө келтирүүдүн өзү, бул өзү бир кандайдыр бир адам ишенүүгө кыйын боло тургандай мисал да. Эми жанагы өлүп бараткан жигитти врачтар чыгарып койгон. Ошону тургузуп жиберген суудун керемети. Суу жөнөкөй эле жараткандын берген кашка суу. Бирок программа киргизилди да. Эми молдокелердин да мен көпчүлүгүн билем. Ушундай дем менен, ушундай бир сиз айткандай эзитке жасап берет, не кылат, адамдарды айыктырып жибере алат. Эми бунун да түпкүрүндө анткени биздин Кыргызды Тибеттен бөлүп кароого болбойт да. Мисалы, Тибетте же болбосо азыр айрым жанагындай илимий немелерде ин-ян деп коет. Ин-ян. Бул ошол эркек затындагы көрүнүш, аял затындагы көрүнүш. Ин-ян. Булар эми ошол баягы адам дүйнөсүнө аралашып кетет, адам дүйнөсүнө атайлап аралаштырып жиберет, жана кара дуба анан тигүү деп атайбыз го. Ар ким өзүнүн түшүнүгүн жараша атайт да. Эми ошол ин-ян деген биздин Кыргызстанда мүнөздүк таалиминде бар. Мисалы биз ың-жың деп коебуз. Ошол ың деген ба ин, жың деген ян. Караңыз, эми мисалы биздин мурунку илгерки адабияттарда жазылып калар эле. Мисалы Алимбай ың-жыңсыз жоголуп кетти. Ың-жыңсыз, ага ың-жың тийген жок, өзүнөн өзү жоголуп кетти да. Ба сыйкыр болгон жок, дуа болгон жок. Анткени ың-жың деген адамды жолдон чыгаруучу күчтөр да. Анан кезинде оңдоочу да күчтөр болуп кетет, бирок көбүнү саны жана кара дуага пайдаланат да. Азыр кара дуа деген күчөп кетти. Ооба. Күчөп кеткенде укмуштай күчөп кетти. Анан ал кара дуа менен жин дүйнөсүн бирге кароого болбойт. Жин дүйнөсү бул Курандын 72-сүрөсүндө айтылат. Бул жиндер
адам сыяктуу эле өмүр сүрөт, өздөрүн үйлөнүп, жайланып, балалуу, чакалуу болуп өмүр сүрөт. Бирок биздин обзорго, биздин көз алдыбызга көрүнбөйт. Алар ушу катмар дүнүйөдө, катар дүнүйөдө жашайт деп. Эми биз алардын дүйнөсүнө аралаша албай тургандан кийин, алар деле биздин дүйнөгө аралаша бербейт да. Анан онуга жин дарып кеттир, бага минтип кеттир. Эми айрым немелер болушу мүмкүн. Бул жерде ошо бардыгы эле бардыгын жинге шылтап салууда туура эмес болуп калат. Себеп дегенде бул жин биз сыяктуу эле өмүр сүрүп, биз сыяктуу бала чака күткөн немелер болгондон кийин алардын бизге эч кандай бир каршылыгы же болбосо эмес. Куранда эч кандай айтылбайт, ушу адамдарга каршы тиет, адамдарга зыян кылат деген бир ошол Курандын 72 аятында айтылбайт. Азгырат дегенчи, ал шайтан азгырат деп. Ал шайтан. Шайтан Курандын 7-сүрөсүндө айтылган. Мына ошол жерде шайтан жана адамды бейиштен куудуруп атпайбы? Ал адамга баш ийбеген. Анан шайтандын ошол прототиптери же болбосо ошонун бир кандайдыр бир куулмалары болушу мүмкүн. Бирок жин деген бул өзүнүн тартибин сактаган, Куранга түшкөн, Курандын аяттарынан, касиеттүү Курандан орун алган жандыктар же болбосо аларды эми инсан деп койсок болот, балалуу чакалуу болуп өздөрүнчө бир өмүр сүрүп аткандан аларда бир инсандык даражасы бар да. Анан кээде ушундай бир окуп калам мен, баланчанын ишине жин кирип кеттир, анан мен кууп чыктым, анан айдап чыктым депчи. Жок, ошол жинди кандай себеп менен кирип кетет? Мына ушул процесс айтылбайт да. Эмне үчүн ага кирип кетет? Кандай процесс менен кетет? Эми ошону айтышат, эми ошону чечмелеп бере албайт. Кирип кеттир, мен айдап чыктым, кууп чыктым. Эми бунун да бир логический, бир фундаментальный бир чечилиши болуш керек эле да. Анан мен аят окудум, анан минттим, анттим. Ушул жерден кичине этиятыраак болуш керек да. Себеп дегенде Курандагы жиндин сын сыпатын Алла Таала мындай жакшы жактарынан көрсөтүп аткандан кийин жаман жакка түртө салыш бул биздин адамзаттын бир кемчилиги болуп калат да. Этият болуш керек. Тийбесең тийбейт, урунбасаң урбайт. Мына ушундай маселеде да. Мисалы кандай учурда жин кириши мүмкүн? Кандай учурда жин кириши мүмкүн? Эми бул жерде мисалы азыр кара дуа деген болуп калды. Биз аны жалпы жөнүнөн жин деп коебуз, адам жин деп кетет. Адам ушундай болуп кетет. Анан бир мисал айтайын. Бир кыз ошол кичине баягы кыргызча айтканда ошол бир кичине башкача мүнөзгө ээ болуп, өзүнө күтө албай калат. Анан молда келет, окуйт. Анан айтат, бунуку күчтүү экен, мен окуй албайм деп качат. Экинчи молда келет, качат. Анан мен барып көрсөм, кызда эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Кыз таптаса, жин да жок, башка да жок. Эми жана эки молда айтып атпайбы? Ой, бунун жини күчтүү экен, мен окуй албайм буну деп. Кызда эчтеке жок. Ошол кыздын атасында болгон кара дуа. Атасы эми баягы мындай кандай десем болот, физиологиялык жактан толукталып калган киши, орто жаш. Ага күчү келбегенден кийин анын урпактарына өтөт да. Урпактарына таасир бере баштайт. Тамырлай баштайт да. Анан тиги атасын жакшынакай кылып ажыратып, тазалап койгондон кийин кыз соп-соп. Бүгүнкү күндө агыс эң бир ийгиликтерге жетишкен кыз. А эгер биз жана молдокенин тили менен ал дагы бир 5-6 молдап келип окута берсек, кызда эчтеке жок. Тияктан, корен тиякта тур, уңгусу. Анан уңгусуна жете албай биягына деп биз кыздын психологиясын сындырып, кызды кайта жинди кылып коет болчубуз. Акыл эсинен ажыратып коет болчубуз. Мына ушул жагына этият болуш керек да. Себеп дегенде кызда эчтеке жок. Эчтеке жок. Анан мисалы бир жигитти билем, ушу 5 жылдан бери ооруканадан чыкпайт. Анан
кандайдыр бир себептер менен мен айтып калдым. Ой, мен сизге жардам берсем кандай болот? Сиз мага даныйларыңызды берсеңиз, берди. О, бир 10 чакты жыл болуп калыптыр кара дуа жасалганына. А врачтардын ага мүмкүндүгү жетпейт. Дарылар таасир этпейт. Анткени ал башка нерсе да, бул дары дармекке баш ийбей турган нерсе кара дуа. Кара дуасын алып койдук. Өз эле автоматически эч кандай оору эмес неме дары дармеги жок эле жакшынакай болуп бүгүнкү күндө эң сонун саламатчылыкта өмүр сүрүп атат. А эмне кылат элек, эгер мисалы мен молдокелерге тийишип же болбосо алардын авторитетин түшүргүм келбейт, болгондо бул жерде нактуулук, ушул жерде ошодо барбы? Ошону билиш керек. Анан мүмкүн анын балдарына оорутуп өтүп атса, балдарын кокуй бунун немеси катуу экен деп ошол жаш балдардын психологиясын сындырып коюу оңой. Бул анын келечегине балта чабуу менен барабар болот. Ошон үчүн этияттуулук керек да. Ошондо Тибет медицинасы бардык оорулар менен күрөшөт. Бардык ооруларга. Ошонун ичинде ошо жиндер менен дагы иштейт экен. Бардык. Мына Тибеттин эми ушунчалык өнөккөн системасына мен таң калам да. Мисалы бир жана жаман оору болот го. Анын атын атап берди, чуулдатпай эле коелу. Бир жаман оору бар го. Айыкпас. Мына ушуну токтото алат. Тибеттик жанагы таалим, тибеттик жанагы программа мына ушуну токтото алат. Сизге кандай кардарлар кайрылат? Аларга сиз кандай кепилдик бересиз? Мен кардарларга але күнүм түшө элек. Анткен себеп дегенде мен бул убакка чейин мындай ачылып эч кимге эчтеке деле не кылган жокмун. Себеп дегенде мен адан эч канчалык бир мындай бир кандай десем болот, акча дүйнө албагандан кийин анан мен өзүмдүн мынагу адабий тармагы боюнча, социалдык тармак боюнча, мына бүгүнкү күндө ошол президентибиздин жарлыгын элге жайылтуу боюнча мен 7 дубанды кыдырам да. Өкмөттөргө, бардык бийлик башына, аксакалдар кеңештерине, мен аксакал кеңешинин атынан болгондойн. Бирок жанагы маселени бир учкай кээде бир оорукчан кишилерди уксам, же болбосо ушундай неме, ушундай бир жагдайларды сезип калсам, просто учкай гана айтып коем. Болгондо эскертем, мен силерден эчтеке албайм. Мен муну коммерция кылбайм. Алматылыктар мага сунуш берген. Биз сизге офис ачып берейик, телевидениеден объявить этейик. Сизди көрдүк, даражаңызды билдик. Анан мен айттым, кайсыл акчага? Мен офиске төлөр акчам жок, телевидениеге төлөр акчам жок. Себеп дегенде мен албайм да эчтеке. Эгер мен коммерциялык жолго салсам, бул убакка мен телевидениянын бардык эле немелерине илинип калмакмын да. Анан таза бая кыргызча айтканда бир олия болуп чыкмакмын. Бирок анын мага зарылчылыгы жок. Болгондо бүгүнкү күндө ушул кара дуа деген көбөйүп кетти. Көбөйүп кеткенде де бир бейгүнөө адамдарга жасалат. Же болбосо бир алдыга чыгып бараткан биздин бир ушундай бир инсандарыбызды буттан чалат. Же болбосо ушундай бир көрө албастык, ушундай бир неме, бул биздин нарктуулукту жоготуп алгандыгыбыздан ушул тескери кара нерселер күчөп атат да. Ошон үчүн биз нарктуулукка кайрылсак, урматтуу президентибиздин ушу нарктуулук деген программалары биз үчүн бир ушундай бир жакшы бир жолго түрткү болуп атат да. Эгер биз ушуга жапырт эле нарктуулукту изденсек, нарктуулукту ушул бир өзүбүзгө кабыл алсак, жанагы кара дуа, сара дуа деген балакет өзүнөн өзү эле жок болот. Анткени нарктуу эл, барктуу эл. Нарктуу эл эч убакта андай дуа суага моюн бербейт болчу. Биз өзүбүздү жоготуп алдык да. Жоготуп алдык. Эми ошон үчүн муну кара дуа менен буттан чалып не кылып атат да. Сизди потенциалдуу дарыгер катары реклама кылсак болобу? Эми мен көп мисалдарды келтирсем болот эле, убакыттын сәл тыгыздыгынан байланыштуу мен не кыла албайм. Бирок
Бирок ушул Кыргызстандын өзүндө эле ондогон учурлар болду. Мен ошол адамдарды салаваттуу өмүргө кайрып, ден соолугун өздөрүнө бергендигим, ден соолугун өздөрүнө жеткиргендигим мисал боло алат да. Мисалга, жакында эле бир жакын агайынды эмдеп жүрүп, а киши 2 уттан баспай коляскага отуруп калган экен. 1-2 айдын ичинде а киши басып, кадимкидей таяк менен жүрүп калды. Ошол эле учурда ал киши мага бир сыр кылып айтат. Эй, агатай, менин келиним 10 жыл болду, ушу бир небере сүйдүрө албады, деп. Ушуга бир программа кылсак кандай болот, деп. Жасадык. 2 айдан кийин сүйүнчү келип атпайбы? Сүйүнчү келин боюнда бар. Анан айттым мен, сүйүнчүнү мен беремби же сиз бересизби десем, уй келе берсең беребиз. Бирок сүйүнчүсүн алдым. Алланын алдында бул ачык сөз. А бирок мен дарылоо, эм жасаганга башкага албайм. Дагы бир айта турган нерсе. Ошол киши, жана тибеттик монах, бир күнү ошол сүйлөшүп отурсам, бир жигит келди. Анан жигит келип, мен ушинтип ооруп атам, мени бир дарылап көрүп берсеңиз деп калды. Дегенде бул киши капталдан суроо берди да. $100 барбы деди. Дегенде жок деди. Бар кете бер, $100 тапканда келесиң деп койду. Анан бала чыгып кеткенде эме сурадым да. Ага, мага алба дедиңиз. Өзүңүз бирден эле $100 сурадыңыз го. Десем, айтат. Сен бунун төркүнүн эми түшүнөсүң, азыр айтам деди. Бул ооруп келди. Хорошо. Бунун эми айыгуусуна мен тиги бунусун даярдатышым керек да. Мунап кел, тигин ап кел, бунап кел, өзүңө жасап берем дейм. А бирок бул мени сынап эле келди дейт. Ооруган киши өзүнүн дары-дармегине керектүү каражатын жанына салып чыгат да. Мен жаным үчүн аянбайм. Мен жаныма деп мага бербей эле койсо, берсе да албайм. Бирок өзүнүн өмүрүнө, өзүнүн ден соолугуна жарата турган 5-10 сомун ала келбей, просто ошондой адамдар бар дейт. Сыноого келет дейт. Мага эмне айтар экен, эмне дер экен, билер бекен, билбес белекен депчи. Мына ушул пример дейт мына. Жөн эле кирип калды дейт. Бунун өзүнүн ден соолугуна даярдыгы жок дейт. Анан барып мен түшүндүм да, көрсө бул кишини мени алба дегендин өзүндө бир неме бар экен да. Ушундай бир мисалдар болду да. Анан эми мындай карап көрсөң, мисалы эми дарт өтө кыйын. Ага эми бир нерсени алып келип ошону даярдап бериш керек да. Жанагы мен суум процессти оңойт, бирок ошонун кабилетин толук өзүнө келтирүүгө дагы бир кошумча каражаттар керек болуп калышы мүмкүн. Мисалга, жанагы врачтар өлөт деп чыгарган бала Казакстандагы 21 күндө баягы өлөт деп чыгарып төшөк тартып калган бала, мен 21-күнү күнү экинчи процессти дайын деп барсам, ал балам жок. Аял айтат, ой, 2 күн болду туруп кеткен, ошонен жок. Көрсө ичкич бала экен да. Ичип жүрүп алыптыр. Ошодон бир 3 айдан кийин жана балага жолугуп калдым. Жүрү, тирүү жакшы. Жатып калган жок. Бирок өзүнүн физиологиялык кабилетин толук калпына келтире электе бул кайта ичип кетти да. Кайта ичип кетти. Себеп дегенде, эркек адам уже өлө турган болду. Бардык функциялары токтоп калган да. Только жан эле чыгыш керек. Бүттү. Ошондо бунун эми баягы акыйкатын айтканда өзүнүн эркектик кабилети калпына келе электе. Анткени бардык функциялар токтоп калган да. Только эле баягы живой неме болуп жүрүп калды да. Тирүүдүн өлүгү болуп жүрүп калды. Сүйлөйт, не кылат, басат, турат, окат, жет, но кабилет жок. Жап-жаш жигит. Анан мен айттым, эй, тууганым, сен учунуп калдың. Себеп дегенде кыргызча сөз бар, айгыр учунса ат болот, ат учунса эт болот дейт. Сен учунуп калдың. Өзүңдүн ушул баягы семьяңдагы кабилетиңди
толық қалпына келтірілікте сен ичіп кеттің. Ем ушу ойдан өтөсүң болды десем, иягай деп мойнына алып атат. Тура, мен азыр эч нерсеге кызыктырбайт, жашоо, үй бүлө кызыктырбайт, мен только ичем. Менин неме ушага келип токтоп калды дейт да, көрдүңүзбү? Процессти орто жолдо токтотуп койсо, бул адам тирин өлүгү болуп калат болду. Баягы азыркылар врачтар импотент деп коет го. Бул импотент болгондо да бүттү. Өмүр бою болуп калды. Анткени организм өзүнүн функциясын токтотуп койгон, ойгонбой калды да. Бул турмуштун чындыгы. Азыр ошол көп болуп атпайбы? Ооба. Агай рахмат чоң келип бергениңизге, маек куруп бергениңизге, биздин көрөрмандарга түз кайрылуу жасап, кичине бир акыл насаатыңызды айтып койсоңуз, андан кийин подкастты Эми урматтуу көрөрмандарым, менин чын жүрөктөн айтайын дегеним, биринчи максат ден соолугуңарды сактагыла. Экинчи максат, ар бир уккан инсаныбыз ушул урматтуу президентибиздин 21 жылкы, 22 жылкы, 24 жылы чыккан, байма-бай айтып келаткан улуттук нарктуулуктун баалуулугуна бет буруп, ушуга биз көңүл буруп, өзүбүздүн балдарыбызга, өзүбүздүн жакындарыбызга ушул маселеге кайрылуусуна өтүнүп, саламатчылыкта, тынччылыкта бүгүнкү жакшы жөрөлгөлөрдүн болуп аткандыгына макулдук берип, ушуга бет буруп эмгек этсек дурус болгудай да. Мен бул аксакалдык карыялык сөзүм жаштар айрыкча силерге айтарым. Ушу президентибиздин ушу улуттук нарктуулукту баалап, ушуга көңүл бургула деп айткым келет. Себеп дегенде силер да жашыңар улгаят, силер да балдарыңарга туура таалим, тарбия бериш үчүн ушул принципти, ушул улуттук нарктуулукту өзүңөр эсиңерге алып, өзүңөр билбегениңер билип, окубагаңар окуп, ушуга бет бурушуңарды мен ниет кылар элем. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиздерде ушул Тибет медицинасы боюнча кызыктуу бир суроолоруңуздар пайда болсо, анда мен Асан Андашевичтин номерин жөнөтүп коем, ушул видеонун алдына салып коебуз. Ошол кошумча кандайдыр бир ден соолугуңуздарга тиешелүү же болбосо азыр эң мода болуп атат го, кара дуба деп, ошол боюнча суроолоруңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. Эмкиде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.